катып купуя катары айтпай жүргөн бир чоң сырымдын ишке ашып атканы ушул үй. Ата-энемдин кыялындагы өзгөчө, апамдын кыялындагы үй демекчимин. Анткени ар бир эле үй кожойкеси өзүмдүн бөлмөм мындай болсо, ашканам мындай болсо, очоккана мындай болсо, анан күндө кечинде чыгып алып ушундай сонун Бишкектин панорамасын көрүп чай ичсем деп кыялданат болуш керек. Мына ушул кыялды акырындан Аллахтын колдоосу менен, бир туугандарыбыз менен биргеликте, ата-энем менен биргеликте ишке ашырып атабыз. Терезелер бул кадимки эле үйдүн көзү катары туура жана жакшы коюлуш керек, сапаттуу коюлуш керек. Win System компаниясын тандап алдык. Үйдүн толугу менен чиймеси, кайсыл жерде кайсыл бөлмө болот, анын бүт бардыгын ата-энем менен чогуу биргеликте чечтик. Бул жер деген эң чоң, бардык балдардын башын бириктирип, өзүнүн ысык тамагын, беш бармагын бере турган бөлмө. Бул жерде чоң менен стол болот. Биякта болсо атайын чай гана бериле турган барчык болот. Анан өзүнчө мындай рабочая да. Эшикке чыккандан кийин бул жакта очоккана, бул жакта болсо тапчан болот. Жайында тапчанда чай ичип отурганга. Могул бөлмө башында зал болчу да. Бул бөлмөнү биз азыр уктоочу бөлмө кылып койдук. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Узундугу 10 метр. Анан бул үйдүн салынышына себепкер болгон белгилүү ушул Кыргызстанда банктардын бири менин ошол иштеп аткан иштеримди, иштеп аткан жеке бизнестеримдин оборотторун көрүп акча бөлүп беришти. Ата-энемдин үйүн сатып, анан бул жактан үй куралык деп ойлогонбуз да. Бирок жерди белек катары өзүм алып бердим ата-энеме. Бирок үйдү болсо биз азыр банктагы акчага салып атабыз. Анан үй салынып бүткөндөн кийин ата-энемдин мурунку эски үйүн сатып, ал Новопавловка жакта. Анан банктын акчасын жаап коелу деп атабыз. Ошентип убакытты утуп атабыз да.